Феликс Кулов 75 адамдын каты боюнча пикирин билдирди. Мурдагы премьер-министр коомдук ишмер Феликс Кулов Номад ТВ телеканалына берген маегинде 75 адамдын каты айланасындагы кырдаалга байланыштуу көз карашын билдирди. Анын айтымында бул саясий интриганын чыгышына өткөн жылдын декабрь айында президенттин катышуусунда өткөн курултай себеп болушу мүмкүн. Кулов белгилегендей, анда президент программалык сөз сүйлөп, улуттук коопсуздук органдары менен ички иштер министрлиги коррупцияга каршы күрөшүүдө ири иштерди жүргүзүп жатканын айткан. Ошол эле учурда айрым жергиликтүү кызматкерлер мыйзам чегинен ашып кетип, эл арасында нааразычылыктарды жаратып жатканын белгилеген. Президент мындай учурларда жарандарды түз кайрылууга чакырып, ар бир факты боюнча жеке өзү чечим кабыл алаарын билдирген. Куловдун пикиринде, дал ушул билдирүүдөн кийин аймактардан көптөгөн кайрылуулар түшкөн. Натыйжада айрым кызматкерлер өздөрүнө карата чара көрүлүшүнөн кооптонуп, кырдаалды жумшартуу аракетин көрүшкөн. Айрымдары саясатчыларга, блогерлерге, юристтерге кайрылып, кырдаалды башка нукка буруу аракетин жасашкан. Мисалы, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү демилгесин көтөрүү сыяктуу сунуштар айтылган. Бирок мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө юридикалык да саясий да негиз жок, деди ал. Куловдун айтымында кийинчерээк бул процесске айрым депутаттар жана саясий ишмерлер да аралашкан. Президент кырдаал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасына сокку урушу мүмкүн экенин байкагандан кийин телефон аркылуу Камчыбек Ташиев менен сүйлөшүп, кабыл алынган аргасыз чечим тууралуу билдирген. Камчыбек Кыдыршаевич бул чечимди түшүнүү менен кабыл алды деп жыйынтыктады Кулов. Булак супер KG. Мен дагы 5 тыйынымды көтөрүп чабайынбы? Жеке мен үчүн мекенибиз Кыргызстандын кызыкчылыгы биринчи орунда. Өлкөбүздүн коопсуздугу менен элибиздин тынчтыгы маанилүү. Ал эми учурдагы түзүлүп калган кырдаалга болгон менин жеке пикирим төмөнкүчө. Кылгылыкты кылып коюп, кылжыып менен бууп коюп, өлүмүш болуп отургандар Жогорку Кеңеш, өкмөт жана президент менен генералдын жанында турмак, ушул эле Фейсбуктан маалымат талаасында да отурушат. Болор иш болуп, боёсу канган соң калп эле кошок кошуп, эки дос деп жер чапчып, көздүн жашын көлдөтүп, оор үшкүрүнүп жаткандар. Кай бириңерде уят деле жок экен. Болбосо бул кырдаалдын түзүлгөнүнө бир эле эмес 2-3 ай болду. Айрыкча акыркы 1 ай. Талпылдап эле ап-ачык жазып жаттыңар го. Шайлоо жазында өтсүн, президент кетсин, кийинки президент генерал болсун, импичмент дагы. Акыры чыдабай Кара Сооронкулованы сүйлөтүп чыгардыңар. Анан аны чуулдап бөлүшүп жаттыңар. Эксперт, саясатчы, пикирчи, ушакчы, блогер, айтор билгениң дагы, билбегениң дагы сүйлөтүп чыгарып. Бул жагын Бейжиңге, тиги жагын Шыбырга чейин Керней Сурнайдын коштоосу менен таратып жаттыңар го. Президент менен генералдын достугун кой, алай дүлөй болуп жаткан дүйнөдөгү жаңжалдарды эске албай, мекендин тынчтыгын садага чаап, шаңыраңдап жаткандар силер азыр кошок кошпой эле койсоңор болот. Түштөн кийин акылчы болбой, сооп гана болот. Тилегиңерге жеттиңер. Ортого от жагып, ал эле эмес аз эле жерден элди экиге бөлүп сала жаздап жаныңар тынды. Эми тынч отургула да күткүлө, чечимди күткүлө. Конституциялык соттун шайлоо качан өтөрүн чыгарып берүүчү жообун күткүлө. Эки достун мамилеси уланып, ичара келишпестиктер түздөп кетеби, же бири-бирине саясий оппонент болушабы, ошону күткүлө. А бирок кандай болгон күндө да бетеге кетет бел калат, бектер кетет эл калат. Мамлекетибизде тынчтык болсун деп тилейли жана ага ар бирибиз өз салымыбызды кошолу. Мамлекетибизде тынчтык болушу үчүн мыйзамдуулук сакталышы керек. Мыйзам боюнча азыр Кыргызстандын коопсуздугу менен тынчтыгына президент жоопкер. Демек, президенттин ар бир чечими мыйзам. Аны генерал өзү да баса белгиледи. Ошол себептен кандай гана чечимдер чыкпасын, мыйзам талаасынан чыкпай жөн отурушубуз керек. Шайлоо жазында болобу, же кийинки жылы кышында болобу, ким гана президент болуп келбесин, мыйзам жолу менен мыйзамдуу шайлоого катышып, элдин элегинен өтүп келсин. Болбосо кырдаалдан пайдаланып кетели деген ички тышкы топторго жем болобуз. Ортодон көздөрүн жалтыратып, оюн ойноп кетчүлөр бар экенин унутпагыла. Төңкөрүп салып, көңтөрүп салып келген президентке азыр эл муктаж эмес. Мамлекет дагы көтөрө албайт андайды. Ошол тынч бололу. Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды.